Негизинен мусулман бир туугандарга ушундай кайрылууда эркектер талак менен ойнобош керек. Талак ойной турган нерсе эмес. Шайтан ушундай нерсе ошо үчөөн тең айтып берет да, анан кийин сен ажырашып кеткенде оно жерге отуруп алып каткырып күлөт анан сени шынында. Аялың менен коркутам десең башка нерсе менен коркут, талак менен коркутпа. Талак деген нерсе кылычтын мийизиндей курч, муну жукалыгы жанагы кылдай ичке болот. Азыраак ката кетсе кеттик. Ошон үчүн шариятыбызда айтылат. Тамашалап талак берсең дагы аялың талак болот. Чындап талак берсең дагы талак болот. Коркутам десең дагы талак болот. Кеттиң болду. Ошого келинчегиң кандай кетирсе кетирсин, бирок талак берип коркутпа, башка нерсе менен коркут. Анан бир талагымды берип дейт, себеби менде 3 бар деп ойлоп атат да. Ал 3 өтө эле аз, өмүрүң узун сенин. Бир күн келет, ошо бирөөгө муктаж болуп каласың. Баягында айтпай койгонумда азыр жашоомду улап кете турган деген күн келип калат. Ошон үчүн талак менен ойнобош керек. Талактын 3-өсү өтө аз деген сөз. Ойлобо сен, мен 3 талагым бар, бирөөсүн айтып кой, экөөсү менен жок. Бир күн келип калат, ошол бир талагын бекер эле айтыпмын деп өкүнүп каласың. Ошон үчүн биз азыр көбөйүүгө муктажбыз. Азыр үй бүлөнү сактап калууга муктажбыз. Азыр анча-мынча нерселер кечирүүгө эркектер милдеттүү. Себеби үй бүлөнү бузбай кармап калуу эркектин милдети. Бирок ошон эле мезгилде дагы бир нерсени айта кетишим керек. Мага көп кайрылуулар келди да. Эркектердин эле ушинтип жемелеп, аялдардын кадырын көтөрө берип, аялдар чектен чыкты, аялдар көбөп кетти деген чын болду ошо. Мына кече экинчи адам аялынын колунан каза болду. Демек, биз тең салмактуулукту кармашыбыз керек. Аялдар алсыз экен, аялдар сенин колуңда аманат, аялдарга аяр мамиле кылышыбыз керек. Аялдар биздин ушу атасынын колунан алып келгенсин, койчу байкуш деп атсак, алар уже адам өлтүрүп баштады. Эки адам, бир жумада 2 адам өлтүрүлдү, бычак менен күйөөсүн өлтүрдү. Ошого аялдар дагы өзүнүн чегин билиши керек, эркектер да өзүнүн чегин билиши керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аялдардын укугунда айткан, эркектердин да укугун айткан. Аялдарды күйөөсүнө баш ийүүгө милдеттүү кылган, бирок азыркы мезгилде аялдардын көбү күйөөсүнөн баш ийбей калды. Бирок качан карасаң махрын талап кылып аткан болот. Анан кичине уруп койсо, же кичине жана попусалап койсо, арыздатып аткан болот. Аялдар акысын талап кылып калды дагы, милдетин билбей калды. Ошон үчүн аялдарга бирөө айтты. Биз ошо эркектердин укугубуз тебеленип атат. Биздин да бирөөнүн биздин укугубузду коргойбу деди. Силер эле кечке эле аялдарды коргоп, эркектерди басынтып эле келесиңер, биз болбой калдык деди. Аялдар азыр көчөгө чыгып кетти, биз укпай калды деди. Өзбек ажы айтты, өткөндө жаман сөзүн айтты. Аялдарды сүйбөш керек деди. Мындай аялдар күйөөсүн сүйсүн дейт. Эркектер мындай сүйүш, аны багыш керек, караш керек болду дейт. Бир карап турсаң ошол деле туурага жакын болду. Бир мезгилде айтты эле. Чубак устаздын бир айткан сөзү бар эле да. Алып качкан арам, алып качпаш керек десе, өзбек ажы, Аллах таала өмүрүбүздү алып качыш керек. Мындай кээ дески кыздар күйөөгө тийбей токотпой жүрөт, алып качыш керек деди. Чубак ажы да айткан, ушу кээде ошоям керек окшойт депчи. Демек аялдар дагы эмне кылсын? Өзүн хаддин билсин дейт, Түрктөр да айтат да, хаддини билсин. Өзүнүн ордун билсин, күйөөсүнө баш ийсин, күйөөсүнүн малын сактасын, абийирин сактасын. Анан бул эркектер жакшы адам болобуз биз. Тез эле алданып калабыз. Бизге жакшы мамиле кылса, биз да жакшы мамиле кылабыз иншалла. Болбосо мен кийинки сабактарымда уже эркектерге басым жасап баштайм. Балдарга магазинден таттуу йогурт алып бергенде, аларга көп учурда чочконун майы кошулат экен. Арам тамак жеген болуп калабы? Арам жеген балдарга зээндүү боло албай, Куран жаттай албай кыйналабы дейт. Ошон үчүн өткөндө бир мыйзам депутаттын айтканын угуп калдым да, мечитке, мектепке жакын жерде
жанагы магазиндерде жана химикаттар мындай даамды күчөтүп берген жанагындай химикаттарды сатууга тыюу салыш керек депчи. Себеби ал балдар билбейт экен да. Мен мисалы үчүн балдарыман бүгүн урушуп келдим да. Үйдө бардык тамак турат. Ошону жебейт дагы барып жанагы Кытайдын аны да эмнеде халал деп жазылып турат деп көтөрүп келдим. Халал деп турат дейт. Ошол куксини жеп атат да. Себеби ал куксиге химикаттын бардыгын салып, жанагы даамды күчөтө турган нерсе салып коюптур. Ошо балдар алданып калат. Эгер ошону сатпай койсо магазинде, балдар албайт эле да. Демек ушул нерселерге бойкот жарыялаганыбыз керек. Жанагы пепсини коюп, мунуга бойкот жарыялаш керек. Жанагы балдардын ден соолугун өлтүрүп, химикат менен кылдырат. Эми йогурт жеп атат дейт, йогуртта чочконун майы кошулат экен. Демек аны жеген арам болот. Чочконун кайсы бир нерсеси бир тамакка кошулган болсо, бул арам болуп эсептелет. Демек ошону сакташ керек. Ошондуктан муфтият андагы халал индустрия пикке чыккан абалда иштеши керек. Ар бир магазинге кириш керек. Муну сүт азыгың, муну текшер. Бизден уруксат алсаң текшер. Арам болсо биз айтабыз, болду, жебегиле. Ошентип элдерге кайрылуу кыла берсе, кайсыл арам, кайсыл адал экендигин айырмайт. Ошон үчүн ал сөз түрдө зыян келтирет, ден соолугуна зыян келтирет, ал нерселерди алып бербеши керек. Эми баягында мен өзүмдүн балам деле ошондой болуп атат деп атпаймынбы? Себеби магазинде сатып аткан нерсени сен тоса албайт экенсиң. Демек, ушул нерсени магазинде сатууда тыйылыш керек. Зыян СССР, биз СССР мезгилинде жашап калдык да. СССРды жаман дейбиз, ал эле дейбиз, бирок СССР мезгилинде мамлекет адамдардын ден соолугуна көңүл буратпачу. Жада калса, жанагы зыяндуу нерселерди саттырбайт болчу. Жөнөкөй эле мисал, жанагы тез тамак ысытат го эмне эле? Микроволновканы киргизген эмес СССР мезгилинде. Адамдардын ден соолугуна зыян депчи. Ошон үчүн билесиңерби, СССР мезгилинде салынган үйлөрдү карасаң да калың. Тамак ашка көңүл бурулган. Ошого азыр дагы биздин мамлекет ушундай нерсеге көңүл бурулуш керек. Эгерде биздин коомубуздан адамдар көбөйсүн, эркектер көпкө чейин балалуу болсун десе, эки нерсеге көңүл буруш керек. Тамак ашына көңүл буруш керек, анан экинчиси аны аз айтпай турайлы, келечекте ага да көңүл буруш керек. Көбөйүшүбүз үчүнчү. Азыр биз 7 миллион 400 миңге араң жетипиз да. Анан биз кыргызбыз деп укмуш дейбиз, анан 7 миллион экенбиз да. Кана? Себеби өзүбүздү өлтүрүп атабыз. Бир-эки тамчы уруктук чыгып кеткен болсо, ич кийимди сөзсүз алмаштырып, анан намаз окушубуз керекпи? Уруктук чыгып кете турган болсо, эгер шахват менен чыга турган болсо, гусулду дагы милдеттүү кылат. Демек, гусулга жууш керек. Бир-эки тамчы кийимге тийип кала турган болсо, бул баягы дирхам өлчөмүнөн, башкача айтканда 10 тыйындын өлчөмүнөн кичинекей болсо, буга кечирим болот. Анан суюк боло турган болсо, ардур каф дейт, могул жерге суу куюп колуңузду ачсаңыз, могул жерде калса, бул да кечирим болот. Ал деген нерсе кечирим болуп сасып жүрө бер деген нерсе эмес. Кокустан ушундай болуп калса, намазың өтөт деген нерсе. Бирок сөзсүз түрдө нажас тийген болсо жууш керек. Бирок эгер билинбей калып кете турган болсо, намаз дурус боло берет. Гусул даараты жок болсо эмизүүгө болобу дейт. Гусул даарат дебейли. Гусулду биринчи сүйлөө, даараты билүү. Даараты жок балдарды эмизебесе дурус эле. Себеби даарат бул жеңил дааратсыздык болот, аны эмизсе боло берет. Ал эми гусулу жок адам балдарды эмизгенде мустахаб. Аялдар эмчегин жууп коюшу мустахаб. Важип эмес. Себеби баягы гусул болгондон кийин адамдын бүтүндөй денесине нажасаттык келет, чыгат да мындайчы. Таза эместик болот. Ошон үчүн бүтүн денебизди жууп атпайбызбы? Ошого мустахаб жууп коюш керек. Анан эмизе берсе болот, Сон суроо экен. Балдарымды телефондон алыстата албай кыйналдым дейт. Денесин кескен, бирөөнү өлтүргөн видеолорду көрөт.
зыян тиеби деп корком. Кантип динке жакын кылып тарбиялайм деп. Эми азыркы мезгилде телефон деген нерсе азыркы замандын чумасы болду, ушундай бир коркун. Ал эмес жаш балдар эмес, чоң адамдар телефондун кулу болуп калган мезгил. Убактыңызды карап койсоңуз, жанагы бир күндө 7 саат, 8 саат телефон карап койгон убактыңыз болот. Ал деген нерсе өзү 24 саат убактыңыз болсо 8 саат телефон менен өткөрбөйсөң, телефондон адам аалым же илимдүү болбойт, шуну билгиле. Китеп окусаңыз илимдүү болосуз, телефондон болбойт. Себеби өткөрө берип мен гана чарчайт. Ошондуктан азыркы мезгилде адамдардын жаттоосу начарлап калды. Себеби информация көп боло бергендиктен туруштук бере албай калат экен. Адам канча бир мезгилге чейин bir маалыматтарды кабыл алат экен да. Мисалы үчүн мектепте 45 мүнөткө чейин гана балдар бир маалыматты кабыл алат. Андан кийин жөн өткөрүп берет экен. Биз телефондо миңдеген нерсени минтип өткөрүп атабыз. Ар бир нерсе мээге кирип атат. Көрдүңбү? Кирди. Бирөө урушуп аткан, бирөө ырдап аткан, бирөө бийлеп аткан, бирөө өлтүрүп аткан, бирөө ыйлап, ушундай ар бир маалымат мээңе кире берет да мени чарчатат. Ошондуктан азыркы мезгилдеги жаттоонун начарлыгы мына ушундан болуп калды. Адамдардын жаттоосу начар. Балаңа айткын, азыр немеге магазинге барып, 2 йогурт тазасынан, 1 сүт, жарым килограмм пияз, 2 килограмм картошка, 1 нан, 1 килограмм гүрүч алып кетеген барып келе албайт ошону. Ошол нерсени жаттай албайт. Апа дейт, мен ошока барам дейт, WhatsApp'тан жазып кой дейт. WhatsApp'тан жазганда дагы барып туруп балаң WhatsApp'та мага мына керек экен дебейт. Сатуучуга берет. Себеби биздин мээбиздин маселеси ушуга келип калып калды. Илгери биздин мезгилибизде билет, ушу жерде эски муундагылар билет. Biz жүздөгөн телефон номерлерди жатка жаттайт башка. Эми бала жаштык мезгилде бир кыз бир номерин айтып койсо, ошо бир айтканда жатпай калат. Мен кичинекей ошол исламскийде окуп жүргөн мезгилде, ал мезгилде телефон жок, баягы бурамай көчөлөрдө болот эле, анан кийин үй телефон болот эле. Бир достор менен же бирөө менен бир адамдар менен таанышып калып, менен байланышып кой десе, номериң канча дейт эле. Бир жолу айткандан кете берет башка. Тиги ойлонуп калат эле да, жазып албады деп. Бир айтканда жаттайт башка номерлерди. Азыр мен аялымдын номерин билбейм жатка. Чын айтам. Себеби эмне болду? Муну өлтүрдү бизди. Эми биз го жашаарыбызды жашап койдук да. 40-тан өтүп 50-ге келип атабыз. Кудай билет да 20 жыл жашасак бүттү биздикичи. Муну жаш балдарга чоң көйгөй болду телефончу. Була телефондон алыстатыш үчүн жанагы родительский контроль коюш керек. Ата-эненин контролуна коюш керек. Аз гана убакыттара кылыш керек. Немелерди жанагындай блок коюш керек. Атайым бул сайтка кирбейт, мындай блок койсо болот экен. Анан балдарга башка нерсе менен алекил балдар чарчатыш керек. Спортко бериш керек. Чарчатыш керек. Мектептен келди, кет давай, айкидого барасың, каяка барасың. Аяктан чарчап келдиң, сабагыңды оку. Анан 10 саат 10 барганда өзү агы эле уктап калат. Ушул нерсеге аракет кылышыбыз керек болду. Эми чын мен деле ошого кыйналып атам, бирок аракет кылышыбыз керек. Аракет кылышыбыз керек. Баланын өзүнүн колуна телефон берип койсо, анда бузулат, эртең балаңар жанагындай не деп коет, робот болуп калат. Азыркы балдарды Z деп атпайбы? Ал 2 мүнөттөн артык маалыматты кабыл албайт экен. Кудай урду биздичи. Мен 16 жаштамын. Бир балага алданып боюмда бар. Ата-энебиз билди. 18 жашка чыкпаса неке окулбайт экен. Кандай кылсак болот дейт. Аллахым. Бизде аялдарды күнөөлөйбүз, эркекте да бардык проблема. Эркектер ушул өзүнүн эркектик, мен ушу карындашым менен ушундай деген нерсе келбей калды да. Бул арам нерседен сактануунун бирден-бир жолу үйдөгү туура тарбия. Анан шарият илими. Эми 16 жаштагы бала алданыптыр, ата-энебиз билди. 18 жашка чейин нике окулбайт экен. Кандай кылсак болот дейт. Мына ушул нерсени законго киргизиш керек. Бизде жанагы арам менен жашап жүргөн адамдар ушу законго киргизип койду. 18ден кийин гана нике кыласың дегенчи.
Мынандай акыбалдар болуп калса эмне кылыш керек эми? Күйөөсүн камабый. А бул кызга боюнда болгон балага стресс болот да. Ушундай нерселерге өзүнчө кылыш керек. Ушундай болуп кала турган болсо, буларга исключение деппи, атайын никесин кыйдырып туруп, анан көзөмөлдө каралыш керек. Ошолорго тарбия бериш керек, жанагындай иштерди түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Эми Кудайым сактасын эми. Демек, жанагындай саяк жүрсөң таяк жейсиң дегендей, ошол үйдө 16 жаштагы үйдө отурса ушундай ишке болбойт эле да. Ассаламу алейкум устаз. Кыздар маникюр тырмак жасатып, боятып жүрүп өлүп калса, жаназа окулабы же гусул өтөбү? Өтпөйт. Ошону не кылыш керек? Тазалаш керек болот. Өткөндө ушинтип айтабыз дегенбиз, а? Жакшы жашап жатып эле жолдошум мени менен чогуу жаткысы келбейт. Эки бөлмөдө уктайбыз. Кара дуа окулса да ушундай белгилер болушу мүмкүнбү? Өткөндө айткам мен. Сага эле ким кара дуа окуп атат? Кара дуа окулуш үчүн сен бир укмуш бай болушуң керек, укмуш сулуу болушуң керек. Анан сен айтты го Бабанов белең сен эмне болсо эле кара дуада эмес. Демек экөөңүн ортосунда бир проблема болгон. Же жакпай калды, же таза эмессиң, же жасанбайсың, же көңүл бурбайсың, ошондой нерсе. Эми эркек киши билбейм деп ушу биздин жаш. Мен мына фатвада иштеп атам да, ушундай эркектерди көрүп атам мен. Эркекте өзүң айтканга өзүң барбайт да. Төмөн да. Эми жакшы жатып жолдошуң жакпай калса деле жаша да болду, аялың ошол. Жакпай калса аны айт. Семиз болуп атса фитнеске бер. Жакшы жыттанбай атса атыр алып бер. Жакшы кийим алып бергин, собсон эле болуп калат. Кымбат кийим алып бергин, ошол аялың эле сонун болуп калат. Чачтарын кичине тараттыр, барып жана салон-палонго жибер. Анан кара дуа деп отура бербей, ортодогу мамилени өзүңөр жакшы кылбай атып. Анан өтө укмуш бай болуп, жок укмуш сулуу болуп кеткен бирөө кылып ийген болсо, анда ошо атайын адистер бар, каарылар бар, ошолорго барып текшердирсе, кара дуа барбы, сыйкыр барбы, мына ошолор карап берет да. 3 рекеттик витр важипти 1 рекет кылып окуса болобу? Жок, суроону антип бербеңиз сиз. Витрди 1 рекет кылып окуса да болобу десеңиз туура болот. Себеби кээ бир баскаптарда витр 1 рекет деп айтылат. Витр деген өзү так деген сөз. Анан ошого 1 рекет окулат. Өзү 1 рекет намаз жок. 2 рекет. Анан кантип витр эле 1 рекет болуп калсын. Болгону алар 2 рекет окуп, салам берип, анан туруп 1 рекет окуйт да. Ушул жерде кандай болгон, Аллаху алам. Биздин Ханафи мазхабтагы витр салам бербестен туруп 3 рекет окуйбуз, шам намазына окшош кылып. Бул боюнча хадистерибиз толтура. Айша энебиз айтат, салам бербестен туруп 3 рекет окуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушинтип окуйт эле дейт. Куфага келген 1500 сахаба ушинтип окуган. Жана хадис риваят менен ушундай келип калып, амал кылып атышабы билбейбиз. Ошон үчүн 1 рекеттик намаз жок. Витрден башка кайсы намаз бар? Жок, эч жерде жок. Демек, 3 рекет окуйбуз, Ханафи мазхабтагы эң туура маселе. Эми умрага барып калдыңыз. Умрага барып, Рамазан мезгилинде умрага барып калганда кээ бир адамдарга ушул көй болуп калып атат. Таравих окугандан кийин алар 2 рекет окуп туруп салам берип, кийин 1 рекет окуп витрди бүтүрүп коюп атат. Биз ошентип окусак болобу, болбойбу? Болбойт. Себеби алардын пикиринде витр сүннөт, бизде важип. Демек, сүннөткө важипти уюсаң болбойт. Алсызга күчтүү уюлунбайт. Парызды нафил окуп атканга уюбайсың. Бирок нафил окуп аткан парызга уюса боло берет. Мисалы үчүн пешинди үйүңөн окуп келдиң да, келсең мечитте пешинди окуп аткан экен, аркасынан уюп кое берсең, сен окуган нафил болуп кала берет. Бирок нафилге парыз уюлунбайт биздин Ханафи мазхабында. Себеби алсызга күчтүү ээрчие албайт. Баласынан атасы туулган болушу мүмкүнбү? Мүмкүн эмес. Ата баладан туулат, ошондой маселе. Ошого эгерде умрада барып калсаңыз, алар азыр 10 рекет окуп калды. Алла, биз окуп жүргөн мезгилде 20 рекет окуйт элек. Меккада да, Мадинада да. Башка майда мечиттерде 8 рекет окушат эле. Бирок алхамдулилла Харамейн, Аш-Шарифейн, 2 Мекка, Мадинада
20 рекеттен окушат эле. Ал мезгилдегилер инсафтуу экендер. Себеби канча деген адамдар келет, дүйнө жүзүндө 4 мазхабтын бардыгы 20 рекет окуйт. Ошолордун укугу тебеленбейт эле да. Алхамдулилла, мен ошол жерде 15 жылга жакын окусам, 20 рекеттен окуганбыз. Азыр 10 рекет болуп калыптыр. Аллах Таалам баарыбызга хидаят берсин. Эми ошол атайын бияктан $1000, $2000 акча сарптап барып, ажылык кылып, умра кылып, Рамазанды ошол өткөрөм деген адамдар таравихи ижма ата көргөзүлгөндөй 20 рекет болбой калат. Адам эмне кылат? 10 рекет окуйт. Окудубу? Андан кийин алар 2 рекет окуйт го, витр дегенде. Сиз ага дагы тарави деп ниет кылып коесуз. 12 болду. Анан алар туруп 1 рекет окуйт да. Анан кетип калсаң адамдар туура эмес ойлоп калат. Кандай сонун дуа кылынганын атса, витр важипта сен кетип каласың, бул бидатчы экен дейт. Ошон үчүн эмне кыласың? Алар менен чогуу тура бересиң, Аллаху акбар деп, чогуу дуа кылып амин деп коесуң. Ал дуа эле кыласың, намаз эмес ал. Ошондо 12 рекет таравих окуп койгон болдуңузбу? Үйгө келесиз дагы 8 рекет окусуңуз 20 болот. Анан таравихти немени витр важипти өзүңүз окуйсуз. Чечтикпи? Аллах Таалам ыраазы болсун. Намаздарда сүрөлөрдү Курандын тартиби менен окуу мустахаб болот. Башкача айтканда жакшы. Себеби Аллах Таала жөндөн жөн ошонундай тартипте, пайгамбар ошондой тартип менен сахабаларга үйрөткөн эмес. Ошого тартип менен окууга мустахаб болот. Эгерде бир сүрө окуп туруп, арасынан бир сүрөнү таштап, экинчи сүрөгө кетсеңиз, ошол мустахабты таштаган болосуз. Макрух болот. Макрух танзихи болот, жеңилдек танзих. Макрух. Жаңылып кеткен болсо анда кечирим ага. Кечирген жана жаңылгандарга. Эгерде 2 сүрөнү таштап анан өтсөңүз, анда эч нерсе болбойт. Ошого эч нерсе болбойт. Ошого катар менен, мисалы үчүн, бир сүрөнү окуп туруп, андан кийинки сүрөнү таштап, андан кийин сүрөнү окусаңыз, ошол макрух болуп калат. Ал эми 3 сүрө, 2 сүрө аралатып таштап, кайра үстүгө чыгып окуй берсе, анда зыяны жок, бирок катар менен окуган мустахаб. Аллах разы болсун. Сыртта туруп уюп калсам болобу, биринчи рекетке жеткенге дейт. Сиз анда эмне коркуп атасыз? Кайсыл рекетке жетсеңиз келип, кийин өзүңүз толуктап коесуз. Эч кандай көйгөй жок. Намазда калып калса, пайгамбар ошон үчүн айткан. Эгерде имам намаз окуп аткан болсо, силер намазга жетип калайын деп күчүлдөп чуркабагыла деген. Акырын келгиле. Эгерде намаздан 1-2 рекет өтүп кетсе, анда кийин имам салам бергенден толуктап коесуңар деген. Демек, ал көйгөй эмес. Сиз намазга келдиңизде соопка жетишесиз. Калганыңыз имам салам бергенден күтүп турасыз. Ассаламу алейкум рахматулла. Ассаламу алейкум рахматулла дегенден кийин сиз салам бербестен турасыз дагы намазыңызды толуктап коесуз. Канча рекет калып кетсе. Бир рекетке жетти деген маселе кандай болот десе, руку кылганга чейин жетип калсаңыз, ошол рекетке сиз жеткен болосуз. Рукудөн башын имам көтөргөндөн кийин барып калсаңыз, ал рекетке жетпедиңиз болот, аны толуктап окушуңуз керек болот. Ошого сиз эгерде оякта калып кетсеңиз, бир нерсени иштеп, мынау имам неме сапка келип кошулуу сүннөт го. Ошо сүннөттү таштаган болосуз. Жөндөн жөн элечи. Андан көрө басып келип окусаңыз, сүннөттү аткарган болсо, намазыңыз да толук болот. Жамааттын соогун алган болосуз. Ошого эми кээ бир алымдар айткан, Алла нактар Аллаху акбар деп намазга кирип коюп, анан кийин басып келет деп. Ал бизде жок, Ханафи мазхабында. Түшүнүктүү эле болду? Аллах разы болсун. Балагатка жеткенди кантип аныктасак болот, так немесин качан балагатка жеткенин билбесе дейт. Биринчи маселе. Экинчи маселе, кээде адамдарда намаз каза болуп кете берет, ошол санын билбесек кандай болот дейт. Негизи кайсы намаздар каза болгон болсо, дароо ошол намаздарды казасын окуш керек. Болбосо жазып коюш керек. Вакыт болгондо. Болбосо анын башка жолу жок. Аны өзүңүз билбесеңиз, аны кантип санын билесиз. Же болбосо дайыма акыркы казам деп пешин деп окуй бересиз. Акыркы казам багым деп окуй бересиз. Эми ал кыйын нерсе. Ошон үчүн эстеш керек болот. Биринчи суроо, балагатка жетүүнүн белгилерин шариятыбызда айтып койгон. Эркектер түшүркөгөн мезгилде, түшүркөгөн деген аялы жок да. Түндө турса эле уруктугу чыгып калган болот. Же болсо түшүндө көрөт бир нерсени. Ошондой болуп баштаганда, демек бул балагатка жетти деп билген. Ал эми 12 жаш, 9 жаш дегендер
бул болжолдуу түрдө айтылган. 12 жаш, 9 жаштуу кыздар 9 жаштан балагатка жетет, эркектер 12 жаш деген бул болжолдуу түрдө. Ары замандын өзгөрүүсү менен ар кандай болуусу мүмкүн. Кээ бирки кыздар аз 16-15ке чыгып деле балагатка жетпей жатат экен. Балдар деле 16-17ге чыгып бараң балагатка жетип жатат экен. Ал эми кыздардын балагатка жетүүсү бул этек киринин келүүсү менен балагатка жетти деп мына ушул эки эреже. Эми кээ биркилер баягы түк чыгып баштаса, анан үнү өзгөрсө деген ар кандай мындай балагатка жетүүнүн белгилерин айткан, бирок эң туурасы китептерде мына ушул нерсе. Эркектер түшүркөшү керек, аялдар айыз канын көрүшү керек. Мына ошондон баштап балагатка жеткен болот, ошондон кийин намазын, орозосун калтырбастан шариаттын өкүмдөрүн аткаруусу милдеттүү болот. Анда өзүнүн достору же болбосо ошол чөлкөмдөгү нерселерди этият шартан алыш керек. 12 жаш, 13 жаштан сураштырыш керек. Биз ушу чөлкөмдөрдө балдар канчадан балагатка жетет деп ошону тактаса болот. Анан такыр болбой атса 12 жаштан баштап этият шарттан намаздардын казасын кылыш керек же окуш керек. Эгерде бир адам келди, 4 рекеттүү намаз ал, пешин болсун, куптан болсун, асыр болсун. 3-чү, 4-чү рекетине жетишип калган болсок, андан имам салам бергенден кийин кандай кылып казасын кылабыз дейт. Себеби бизде ушундай эреже бар. Сөзсүз түрдө 2 рекетте Фатиха менен сүрө окулуш керек. Өзүңүз окуп атканда деле 1-2 рекетте эч нерсе окубай эле бизнести ойлогон боюнча кетип калыпсыз. 3-чү рекетке барганда эстеп калдыңыз. 1-2 рекетте эч нерсе окубасаңыз, анда 3-чү, 4-чү рекетте окушуңуз милдеттүү болот. Себеби 4 рекеттин кайсысында болбосун Фатиха менен сүрө окулушу керек. Эми сиз имамга уюдуңуз, имамга уюгандан кийин 3-чү, 4-чү рекетке уюсаңыз, имам 3-чү, 4-чү рекетте мүмкүн эчтеке окубай коюшу да мүмкүн. Же болсо Фатиханы окуп койду. Сиз толуктаган мезгилде демек Фатиха менен сүрөнү кийинки 2 рекетте сөз окушуңуз керек болот, бул важип. Анан ошонун намазыңыз толук болот. Өзү окуп атып турбайбы? Эгерде бир адам окуп атат, 1-2 рекетте Фатиха менен сүрө окулуш керек болчу. 3-чү, 4-чү рекетте Фатиха окуш керек, ал сүннөт. Же болсо тасбих кылыш керек, же индебесе деле болот. Бирок бул азамат 3-чү, 4-чү да Фатиханы да гана сүрөдө окуп салса, сажда сафкы кылабы десе биздин китептерде сажда сафкы кылбайт. Эч нерсе кылбайт. Себеби китептер ошондой жазылып келет. Эгерде сүрө кошуп окуй берсе, сажда сафкы же болсо адашуу саждасын кылбайт. Намазыңыз сонунда болот. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах. Вассалату вассаламу аля расулилlah. Аллах таала ушул берген илимдерибизди пайдалуу илимдерден кылгын. Аллах таала баарыбызды адашуудан өзүң сактагын, элибизге, жерибизге тынчтык, аманчылык берген. Жаз келатат, жаз мезгилинде эгин тигин кыла тургандардын Кудай таала ушу дыйканчылык иштерине Кудайым береке берген. Мол түшүм берген келечекте иншалла. Элибизге, жерибизге тынчтык берген. Кол көтөргөн мусулман бен туугандарыбыздын жакшы ниеттерин Аллахым кабыл кылгын. Бардыгыбызды Аллахым афаттан, жаман кырсыктардан сактасын. Элибизден алымдар, хафиздер, илимдүүлөр чыгып берсин. Бирахматика.